Саламатсызбы? Балаңыз қанша жашта? 3,5 жашта. Эмнеге жабыт кылат? Денеси ошо кытышып, кызыл нерселер чыгып, кытышып денеси, грибковый сыяктуу болуп, мындай толук ак болуп чыгат. Аппетит жок. Өсүүсү, физикалык өсүүсү. Физикалык жай өсүүдө. Так. Бала капризныйбы? Капризный. Ыйлайбы, Көп ыйлайт 3 жашта. Аппетити кандай? Аппетит жок. Сиз кандай анализдерди өткөрдүңүз? Банецкийге барганбыз. Ламбри бар деп чыккан. Ошо ламбрини азыр биз да көрөбүз. Так. Диетага эмне бердиңер? Диета ошо мучной бергени болбойт, кызыл бергени болбойт дешкен, куруган тамак болбойт, только вареное, пареное. Так. Урматтуу мекендештер, мен азыр ушул баланы көрдүм. Мындай чындыгында ыйлап, жакшы ичин карматпады, эми ушу ичин кармаганда бул өт жакшы куйбаганы, эми бул ламбри бар дегени, грибкинин бар деген сөз, бул уже өттүн жакшы толук куйбады дегенди алып келет да. Демек, биздин максат биз ошол өттү жакшы куюп, кандын ичинде жүгүрүп жүргөн микроорганизм, микрожандыкты санын азайтышыбыз керек да. Ошол микрожандыктар көбөйүп кеткен. Азыр эми биздин анализибизден да көрөбүз. Мына жакын алып келиңиз. Мен азыр көрсөтөйүн. Мыналар ошо сиз айткан чуркап жүргөн грибки деп коет. Мынакей көрдүңүзбү? Мына майда. Булар эми мекендештер мен дайым көрүп жүргөн болсо, булар эритроциттер. Булар бизге кычкылтек ташыйт, гемоглобин барат. Эми кандын ичинде ушундай эритроцит деген болот, лейкоцит деген болот, анан тромбоцит. Ошол үчөө көрүнөт бизге. Биз ошонун акыбалы менен биз адамга диагноз коебуз да. Мына сиз туура эле айттыңыз, как будто мен ойлоп атам, ушу грибки барбы деп ойлоп атам дедиңиз. Чындыгында мына балаңызда грибки көп, көрдүңүзбү? Бул грибкинин бир түрү. Муну грибки аспергиллус деп коет. Бул грибкинин бир түрү. Эң жаманы булар ушул жерде эритроциттен тамак алып жейт дагы, анан ушул жерде эле заң чыгарышат. Демек, булар кандын коюлантып, кандын составын буза баштайт. Дагы көрөлү. Эми могу жашылга окшоп көрүнгөн нерселер, булар туздар. Жашылга окшоп булар мочевая кислота деп коет. Демек, булар мочевая кислотанын бар болушу бизге балаңызда дискинезия желчево-выводящих путей деп коет. Өттүн толук куйбай калышына алып келет да. Өт толук куйганда мына ушу туздар калбайт болчу. Кандайчы? Канда туз до конца аягына чейин эрибестен туздун калдыктары калып калып атат да. Так, дальше көрөлү. Мынакей, сиз айткан, мына бул ушул простейшийлер. Мынакей. Могу. Мына. Көрдүңүзбү? Мына. Могу простейшийлер. Мына ушулар дагы канда жашап, ушул жерден эле эритроциттен тамак алып жашап, ушул жерге заң чыгарып, кандын составын бузат. А бул болсо туз, тоже мочевая кислота деп аталат. Так, 3 жашар баланын ичинде канда өтө көп өзгөрүү турат да. Так. Мынакей, бир эле жерди караганда, караңыз. Мына бир эле поле зрение деп коет. Мына биз бир көзүбүз көргөн учурду көрө турган болсок, много өзүнчө бир деле ушулар болот. Көрдүңүзбү? Много да ошондой майда жандык, микрожандык, тирүү жан бул дагы. Бул болсо туз турат. А бул болсо, бул лейкоцит. Сиздин балаңыздын иммунитети начар экен. Тез эле мүмкүн мурдуна сурап калат, тез эле быркырап калат. Бул деген нерсе много биздеги келген много микробтор, микроорганизмдерди, баягы чуркап жүргөн кара грибкилерди, башка бактерияларды много лейкоцит жок кылыш керек эле да. Бул слабый болуп, ооруп калып, кыймылдабай жатат.
Bunun kızmatı organizmde kandır içine çıkan mikropta деле артынан қуып барып тұтып өзінің içine алып кіріп жоқ қылып салу мұның қызматы. Бірақ бұл қимылдабай жатады. Мына бір еле көзменен қараған жерде мына трофазоид, мына простейший деп қойды. Бұлар жөнекейлер деп қойды. Мына бұл трофазоид, мына бұл простейший, мына бұл трофазоид. Мына 3 микрожандық ушул жерден. Кичинекей гана қан тамырынан 3 микрожандық көрініп тұрады. Ушулар ушул эле жерге ажатканага барат дагы кандын ичине, ушул эле жерде кандын суюктугун бузуп кою кылып салат. Так. Эми моңу караңыз. Так. Мінекей, мында дагы бир мына. Бул өзүнчө фосфорный кислота деген туз. Мұны дағымы баяғындай микрожандық екен, тирожандық. Мында да тирожандық жүреді да. А много болса, бұл тоже грибкенің бір түрі. Эми ең жаманы много қара тұздар. Бұл қара тұздың пайда болушу организм, сіз физикалық жақтан жақсы өспейді отпайсыз ба? Демек баланың сөөгүндөгү кальцийлерди фосфорный кислота деген туз өзүнүн үстүнө кальцийди жагыштырып алып алат да. Сөөктөгү кальцийди алып алган үчүн баланын сөөгүнүн өсүүсү, физикалык жактан өсүүсү бир аз басаңдап калат. Бала кыжырданып калат, чачы түшүп калат, жакшы уктабашы мүмкүн, кыжырданышы мүмкүн, териси өзгөрүшү мүмкүн. Көрдүңүзбү? Мунуга туздун пайда болушу бул жакшы эмес да, муну деген жок кылыш керек. Так. Мынеки дагы ошол эле кара туз, көрдүңүзбү? Мына ошол эле кара туз, мына ошол эле грибки. Мына дагы кара туз чыкты, көрдүңүзбү? Сиздин балаңыз эмне үчүн бою өспөй атат? Мына кара тузду караңыз, абдан көп. Мен тамашалап айтып калам, 80-деги чалдын да каны бир аз тазараак деп тамашалап калам. Эми балдардын жегени неме болуп атпайбы? Сиз балаңызга кола, фанта ушуларды берип берсеңиз кичинесинде ичпейт, Так. Ну да өзүнчө бир грибки деген, мыцелый грибков деп коет. Ошол грибкинин бир түрү. Мына бир эле жерде ошол эле жашыл туздар, анан кара туздар. Булар мочевая кислота, а бул болсо фосфорная кислота. Мына лейкоцит слабый. Кыймылдап айтат. Ногуну чукап барып тутпай атат, муну жок кылбай атат. Сиздин балаңыз аллергия сыяктуу болобу? Мына бул лейкоциттин мындай түрдө пайда болушу адамдагы аллергия бар экенин айтат. Аллергия деген сөз бул организмде чындыгында кандын ичинде керексиз микроорганизмдер көбүрөөк жашап, канды булгап салды деген сөз. Ошол микроорганизмдер көбүрөөк жашап, канды булгап салган үчүн адамдын денеси кычышып, бир нерсеге жесе ошо күчөп кетет дагы, ошо аллергия сыяктуу болуп берилет. Бул деген нерсе чындыгында организмде микроорганизм керексиз бир майда жандык жашап атат деген сөз да. Мына дагы караңыз, ортофосфор, фосфорный кислота. Муну кара туздун пайда болушу бул өтө туура эмес да. Мынеки бул да мына, мынеки бул ошол эле грибки, а бул болсо простейший. Кыймылдап атат. Грибкилер. Мына караңыз, кайра кара туздар чыгып атат. Мына караңыз. Канда керексиз нерсе көп деген сөз. Ошон үчүн бала аллергия болот.
Siz aytқан простейший